Жақсы, қаншаншы класста оқисың? 5. Молодец. Молодец. Еме албетте бала бергел. Бергел. Еч қайғырбасын деді, біз тұрауыз деді артыңыздарда. Рахмат, Шарттары бар ма, жақсы да? Тура түшініңіздер барыңыздарчы. Еме қараңыз енді, біз барбыз, мамлекет бар бұйрысачы. Ошон үчүн кабатыр болмаңыз. Мына балдар чоңойбаса, Кудай кааласа, бүт бар тартып кетет. Жакшы бардыгы. Ошон үчүн кандай маселе болуп калса, мына келинчектерине да айтабыз, мына биз районго, областка кайрылсаңыздар болот. Сиздерди азыр бүгүн көрүп жатасыздар, мамлекеттик деңгээлде өлкө башы өзү көзөмөлгө алып турат. Эмне болду? Kul Allahu ahad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahu al-azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, etkan diye cennet olsun, toprak olsun, Kudaya rahmat etsin. Allah'ın sen şu bala çakalar versin. Ömrünüzün falan yüklerim olsun. Bu da kalan nesine değilizin aldı. Cücü cak boş ediyor. Allah'a ekber. Cennet olsun. Kaçıra çıktınız? 87 olup kaldınız mı? Жақсы. Ne solunuz Kudayga şükür, жақсы eкен. Özünüzü qarаңыз, көп қағырбаңыз. Азыр 90'ga çıkıp kalıpsız da. Ötkende o gazga bardım, gaz ayınına. Barsam 94'ge çıkkan bir iğne var eken. Anan birinci günü barıp tanışıp kaldım ele, keyin ekincisinde jarım жылдан keyin barganda үйüne girdim dağı. 28-29 апрелдегі Қырғыз-Тажик шекарасындағы топлоңда ушул биздин Баткен тургуну Мамасалы каза болду. Бул Мамасалы жүн каза болгон жок. Бул ушул жерден Баткен шаарынан барып, ушул Көкташтагы жана ушул топлоң болуп жаткан жерлердеги атуудагы болуп аткан жерлерден элдерди чыгарам деп, ошону менен бирге аскер кызматкерлерине жардам берем деп, бир канча машинасы менен кирип, кайра чыгып аткан кезде ушундай бир душмандардан ок тийип курман болду. Албетте Мамасалыга мамлекет тараптан дагы жардамдарды көрсөтүп, компенсацияларын төлөп, могул жерде өзүнчө ушул Мадина шаарчасынан өзүнчө бир үй бердик. Андан тышкары ушул Мелис Мамасалынын уулу болот. Бул интернет булактарында кайрылган атамдын машинасын оңдоп алып туруп айдагым келет деп. Ошондуктан биздин президентибиз ушуну угуп, ушул Мамасалынын уулу Мелиске ошол маркадагы машинаны, Audi машинасын азыр жиберген экен. Бүгүн ошону биз тапшырып атабыз. Мен айтып жатамын, буюрса ушул машинадагы үй тиричилигиңерди кылгыла. Азыр Мелис жаш, буюрса чоңойгондо ушул машинаны минет. Ошону менен бирге биз мамлекет тараптан ошол апрель айында каза болгондордун баарына көзөмөлдөп жардам берип, биздин өлкө башыбыздагы Садыр Нуркожоевич Жапаров ар бирин жеке көзөмөлдөп турат. Мына ошолордун биринен бүгүн мына өзгөчө, мына патриотчулук, баатырларча курман болгон ошо Мамасалынын машинасына кайра ошондой машина алып берди.